Өлкөдө балык өндүрүү кирешелүү тармакка айланган. Мисалы мындай осетр балыгынын баасы 500дөн 600 сомго чейин сатыкка коюлган. Ал эми миңдеген мындай балыктар жылына миллиондогон кирешелерди алып келет. Бестир деген балык. Мына onun бусы көрүнүп турат. Тиги мына икра салатырган ичинде болсо агыраак болот да, мына аппак. Мына эмелери болсо. Мунун анасы болсо белуга, атасы болсо стерлит. Кыргызстанда балык икрасын өндүрүү, аны экспорттоону колго алып жаткан чарба кара икраны күз айларына чейин чет өлкөгө жөнөтүүнү көздөп жатат. Анткени аталган икра Европа өлкөлөрүндө килограммы $3000 кем эмес. Мындан улам ишкер Катар жана араб инвесторлору менен икра өндүрүүнү жылына 6 тоннага чейин жеткирүүнү максат кылууда. Жылына болсо где-то 300 тоннадан ашык муздалган балыкты сатып атабыз. Азыр болсо кызыл икраны да сатып атабыз. Аянты 1,5 гектар болгон балык чарбада жылына 150 000 тонна балык өстүрүлөт. Кызыл китепке кирген осетр балыгынын эле 4 түрү багылат. Сөксүз балыктан башка тез чоңое турчу башка балыктардын түрлөрү дагы багылат. Ошол эле кезде чарба жетекчиси өндүрүлгөн балыкты кайра иштеп чыгууну дагы колго алган. Чагарды тазалап, башын кесип, терисин сийип, заготовкага даярдалабыз. Иштин көзүн тапкан ишкер мында өндүрүлгөн балыктан эле мына мындай пельмен, котлеттерди даярдашат. Суроо талап буга күч болгондуктан аны атайын дүкөндөргө сатыкка дагы коюшат экен. Өткөн жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстандын балык чарбалары 1446 тонна балык жана балык азыктарын экспортташты. Былтыркы жылдын тиешелүү мезгилинде бул көрсөткүч болгону 145 тонна болсо, жыл аягында 450 тоннага жеткен. Башкача айтканда 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы 2018 жылдын 9 айына салыштырмалуу 10 эсеге өсүп, ал тургай жылдык көрсөткүчтөн дагы 3 эсе ашып жатат. Анткени айыл чарбасына өндүрүүчүлөр деген макам менен бирге жеңилдиктер дагы берилген. Балык чарба боюнча бүт эме НДСти алып ташташты, анан кийин болсо налог на прибыль деген ошолордун бүт баарын алып, пошлиналарын аябай жакшы жардам берип атат. Но ошол андай болсо да баары текширип атат да. Мыйзам боюнча арыза жазган адамдын эмесин болсо любой тиги МВД, Финполбу алар болсо эме текшериш керек да. Ошо биздин мыйзам боюнча. Но ушундай адамдар бар, бир жазат, эки жазат, анан текшериш болсо 1, 2, 3. Мына, например, бизде болсо былтыр болсо где-то июнь айынан ошо жылдын аягына чыкса где-то бир 20дан ашык мал текшеришти.